Бул жери дагы бош, бул жери дагы бош. Мындай арактан Элдин талабы. Сунуш болот да. Бияң парк Тегереги үй. Жер эми бара-бара көрүп атасыңар. Кандай кымбат баалуу болот. Мына бул жагы деле канча жер чыгат? Бул жагы деле. Ахо, бул жагда эле өтө көп жер бар экен. Если ушул эки жагын тең Агорду Ала Тоо 3 элине таштап, Ала Тоо Агордуда азыр жер деген бул бриллиантка жетет, алтын эмес элечи. Жер жок бул жакта. Ушул жагын баарын парковый зона кылса, мына элдин баары 20 000 түтүндүн баары агылып шаарга барбайт, ушул жерде эс алат да. Эми бул Агордо 3 эмес, Агордо 1, Агордо 2. Бул жагы Ала Тоо бүт баар үчүн эле. Бул жагы Агорго, бул жагы Эркин Тоо. Аябай чоң сонун парк болчу да. Бул деген азыр ушул эле моментте жабыш керек көрсө, болду ал жагын курчатып тосуп ташташ керек. Анан тоодон эмне? Жер көп да, тоодон бери берсин. Тоо көрүнөт мына. Ооба. Бош. Панфилов паркы Бишкек шаарындагы. Мындан 3төн 1 эле бөлүгүндө эле жайгашкан да. Аха. Президенттин улуттук жашыл мурас деген долбоору бул эң туура долбоордун бири. Биз жалпы эл ошол жашыл мурас долбоорун колдойбуз. Ушул жерде ушу жашыл мурас долбоорун алып караганда ушул эле жерин суранып атабыз мына. Бул жолдун биягында парк кылып бергиле. Айланайын бийлик бутактары депчи. Эгер чечкүндүк адамдарга барып мына о толуп калбады, бурчучу, бурчуга толуп калды бир 4 гектардай толду деп кой. Биягы деле бошта. Бул жеринде парк кылып тастаса анда сол жерде анда кошуп койгонда. Саламатсыздарбы, урматтуу Агордо конушунун тургундары. Мына биз азыр Агордо 3 конушу өйдү жагы бул ар жагы 477-контур, бул жери 484-контур Мүрзөдө турабыз. Мына ушул бош жерди көп убакыттан бери чуркап жүрүп аракет кылып, мурда Сокулук району Новополовка айылында болгон учурда биз айылдык кеңештин депутаттарына кайрылганда алар отказ берген, ушул жерди бош жерде сактап калуудан. Бишкек шаарында өткөндөн кийин мэр тарабынан Айбек Жанышбековичтин чечими менен ушул мүрзө жабылып, ушул 15 гектар жер бош бойдон сакталып калды. Мына бул жерде тосмолдор алынган. Бул жер мына поезд жол, ылдый жак Ала Тоо. Ал эми мүрзө бурчу мында курчалды мына. Көрсөтүп коеюн жакын калып мына. Не бурчу курчалды. Мына. Ал эми Иман Алиев болсо мына могу. Забордун ар жагы болуп эсептелет мына. Эми ушуну канча жылдан бери суранып жүрөбүз ушул жерде. Ушул Агордо, Ала Тоо, муну Агордо, Ала Тоо 3 конуштарына жалпы ушу элдер эс ала турган парк кылып бергиле. Муну ынтымак парк сыяктуу аттракциондор жок эле. Бак тегип ушул жерге скамейкаларды коюп, жанагы чуркоочу аянтчаларды куруп, ушундай бир элдер эс ала турган парк кылып бергиле деп суранып келатабыз. Ушуну дагыдан суранат элек. Ушул жерде парк кылып берсе, бул деген элдин, улуттун ден соолугу үчүн абдан бир керектүү нерсе да. Азыркы күндө жаңы конуштардын баары 4 сотук үйүнөн, жеринен чыкпай эле баары ар түрдүү ооруларга кабылып жатат. Оорунун пайда болушу эмне? Адамдардын кыймыл аракети аздыгынан. Ушул жерге келип картайган ата-энелер ушул жерге келип басып, эртең менен чуркап, балдарыбыз да келип ушул жерлерден детский площадкаларында ойноп, ошондо биздин улуттун ден соолугу дагы чың болмок. Бизде кайра мындай больницаларды сала берүү системасы дагы токтомок. Биз эгер улуттун, кыргыз элинин ден соолугуну ойлой турган болсок, келечекте ушундай жерлерди бак кылып, парк кылып, элдер эс ала турган жашыл зонага айландырышыбыз керек. Биз ушул Садыр Нуркожоевичтен суранат элек, ушул жерди көзөмөлүнө алып, өзүнүн жана жашыл мурас долбооруна киргизип, ушул жерди дагы бир шылуундар башка багытта пайдаланып кеткенден көрө, ушул жерди жалпы ушул конуштарга парк кылып бере турган болсо, ушул жерде 20-30 миң деген түтүн эл жашайт. Ушулардын баары агылып шаарга барып, шаардын баарын пробка кылбастан, ушул жерде баары эс алып, ушул жерде баары ден соолугун чыңдамак да. Ошон үчүн ушул сунушту канча жылдан бери берип келатабыз. Мына курултайда дагы көтөрүп айттык президентке.
Эми үмүт кылабыз ушул жерди мынакей буюрса мына Ленин акимине дагы, Ленин район акимине да чоң рахмат. Могу жерди дагы былтыр тосуп, Нурзөнө консервация кылып, ал жагын өзүнчө тороп, бул жагын мынакей бошотуп койду. Бошотуп койду. Бул жерде азыр 15 гектар бош жер турат. Анан бир сунуш бар да. Жолдош мырза, сиз кандай дейсиз? Мисалы, буруш турбайбы мына? Бу Иманалиев көчөсү дейли. Ушул Иманалиевке жакын берирээк жерден бир жашоочуларга бир торговый центр керек болуп атат да. Ошол торговый центрдин ичинде жанында спорт комплекс. Анан аны торговый центрдин ичинде банк болсо, нотариус болсо, чоң аптекалар болсо, поштаны ушул жерге алып келсек, ошондо жашоочулар дагы банк аркылуу шаар аралабай ушул жерге келип калып, дагы бир тыгын маселеси дегенде бир жеңилдик болот беле деген бир сунуш бар да. Анткени бир 20 соттук жерди элейт, бурч. Ушул жерге ошондой бир торговый центрди ушул жерге жайгаштырсак, аябай жакшы болчудай. Жанына спорт комплекс салып, кышында дагы ошол балдарыбыз кышында да ошол жерден машыгып спорт менен жаш өткөн жарандарыбыз деле келип ошол жерде кышын жайын ошол жерде спорт менен машыкса, бул улуттун ден соолугу үчүн абдан бир керектүү нерсе. Анан жанында торговый центр болсо, ошол торговый центрдин ичинде Мирбек айткандай эле баардык элди тейлөө кызматтарын баары боло турган болсо, даже ошол жерге паспортный стол сонду да алып келип койсо болот. Ушул элдин баары ушул жерден тейленсе, бул жак шаарга агылып барбастан баардык маселелери мына чечилмек да. Ооба. Паспортный столду унутуп турмун, ооба. Нотариус керек, паспортный стол, банкоматтар. Дагы бир нерсени эстеп аттык эле. Дагы почта. Мына ошолор керек. Анан азыр мына Иманалиев көчөсүндө, Гагарин көчөсүндө көрүнүп атат мына могу жерден. Эме. Мына могу салынып аткан больница мына. Машиналар өтүп бараткан бул Гагарин көчөсү. Мына. Эми ушул жерге биз айтып аткан, демилгелеп аткан нерсе мына могу ар жагы Иманалиев көчөсү, ошонун берирээк жагына ушундай чоң торговый центр түшсө жашоочуларга абдан жеңил болот, туугандар, жеңил. Ал торговый центрди 4 этаждуу, 4 кабаттуу кылып, эң үстүнкү жагына ошо Бишкек шаарынын мэриясына карамагына караган кичинекей өспүрүмдөр үчүн бир бий ирмеми сыяктуу, ошолор дагы жана бир окуу борбору сыяктуу нерселер дагы аябай жетишсиз, ошолор дагы керек. Калганын толугу менен бак тигип, бакты дагы бир жапыз эмес, стол бодой болгон өтө чоң бактарды тигип көрктөндүрүп алсак, анда эң жакшы болот. Бул жерге ушул жерди чуркап, салымын кошуп, ушул жер мүрзө толуп, негизи чындыгын айтыш керек, эгерде бул мүрзө бурч токтотулуп, ушундай тозулбаганда азыр толуп калмак да. Себеп дегенде Бишкек шаарына өткөндөн кийин Бишкек шаарынан баардык ушу маркумдар ушул жерге коюу башталган. Бирок маркумдарды мындай түз жерге эмес, тоонун этегине, тоонун үстүнө, же бир ушундай айыл ичине эмес, кумдак жерлерге дагы койсо болот. Бул ошол жагын эске алып, анан ушу мэр Айбек Жанышбекович өзү чоң аракет кылып, ушул жерде алып калып, жашоочуларга, элге деп атайын чоң эмгек кылып беришти. Эми мына азыр ушу 15 гектар жер эмне деген түз жер, чоң жер, анан элге керектүү, анан өзгөчө могул жердеги жашоочуларга дагы ушу бак болсо аябагандай жакшы болот эмеспи? Анан могул жерде мына жол бар, могу жол. Ушул жол дагы темир жолдун жанында түз Алыкулууга чыгарса, Алыкулуудан бул башын аркы 477-nin аркы күн батыштара болуп коет. Күн батыштарына чыгарса, ошол жерден күн батыштан өйдө карай күн туунун жолу, биягы чоң трассага Ден Сяпинге чейин кошуп койсо, ошондо дагы тыгын маселеси бир топ жеңилдеп калат. Туура ушул сунуштарды туура кабыл алып, ушуларды иш жүзүндө ашырып берүүнү суранабыз аткаруу бийлигинен. Азыр эми бюджетибизде акча десе бар. Только ушунун проектисин иштеп, акимият ушуларга аракет кылса, бул жалпы кыргыз эл үчүн абдан бир чоң проект да. Бүгүн 12 февраль 2026 жыл.
Менин атым Мирбек Осмонов жана Жолдош Турдубаев. Сак саламатта калыңыздар, жакшы туруңуздар.